Var da buna hazır satıyorduk mu işte Na anı benim fikrim var. Na işte şu bular aytkanday nizamsız işler көп деп алар кайрылып ошондой эле аны көчүрүп чыкканга укугу жок да. Бизде корук кызматкерлери бар, мамлекеттик кызматкерлер бар. Эгер биз мыйзам бузсак, мыйзам чегинде алар карайт өздөрү. Анан bir iki adam, 5 adam var öyle bir ayılda göçürüp çıkıyor degen talapka жооп бербейт öyle. Anan mal boyunca, mıйзамсыз kuruluşlar boyunca bizdin ayılda da düşündürүү иштери жүрөт. Аларды дагы мындай bir чекке bir жолго салабыз деген көрүнүн алдында göçürüp чыгуу маселеси көтөрүлүп 5 киши. Биз ошо Аркут айылынын тургундары Маралдык жактан Жабыркадан көптөн ооруканаларга чейин барган учурлар жакта медицина кызматкерлери аларга жардамдар берип азыр эл өзүнө өзү нараң басып турган убакыт. Биздин талап, биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз. Ошолорду 5 кишини мыйзам чегинде жоопко тартылып анан ошол биринчиден ал жерге барган 5 кишинин дагы айтканда артын казан жылдардан бери ушу биздин кереметтүү сары чиликке кызыгышып жайыттарды талашып бастырып келген учурлар да калган. Жерде ал жерге барып мисалы үчүн ак үйдө дагы сүйлөп кетти. 90% дотацияда отурабыз деди. Бул ошол жерге барган 2 киши тең, бирөө азыркы учурда айыл өкмөт, бири буга чейинки айыл өкмөт. Ошол 90% дотацияга уккан, отургузган, аларды да текшере турган мамлекеттик кызматкерлери бар бизде. Ошолорду карап берди. Андан кийинки мектептин алдында жанагы бирөө сүйлөдү, жылдымдан Самаш деген. Мектептин алдында 10 метр жерде магазин салып, ал деле мыйзамсыз деп ойлойм. Арак, тамеки, насыбайларды сатат. Аны бүгүнкү эли деле барды билет. Үчүнчүдөн бу аркыттар сууну булгап, биз суу иче албай калдык. 5 киши 8000 адамдын атынан сүйлөп атыр. Аерде өздөрүнүн Кызылтуу айылынын тургундарынын келатканда көргөн болсоңар Капчыгайда эз алуучу жайлар бар. Ошо барган 5 кишинин ичинде ошо Раиш деген киши бар. Ошонун бассейни бар. Ошончо элди көзгө илбей бассейн куруп алышкан. Төртүнчү мындай сакалчан дагы бирөө отуруп мектептин корозуна үй салып жашап алган. Өздөрүнүн мыйзамсыз иштерин билбей берде келип 1400гө жакын адамдын укугун көйлөп атат. Биз ушу Аркыт эли талап кылат элек. Биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз. Мыйзам чегинде ушуну карап берсин суранабыз. Алтынбек уулу Нурдин Аркыт айылы.